Мыйзамда мамлекеттик башкаруу динден ажыратылган, бирок диний көз караштардан улам светтик жашоону чанып, балдарына орто билим берүү мекемелерине барууга, эмдөөдөн өтүүгө жана башка медициналык процедураларга тыюу салган жарандар бар. Буга чейин УКМК Сузак районунда диний экстремисттик агымынын 4 мүчөсүн кармады. Даректерин тинтүүдө Якин Инкар диний экстремисттик агымына тиешелүү диний экстремисттик адабияттар табылган. Аталган ячейканын мүчөлөрү Сузакта экстремисттик идеологияны жайылтуу жана таратуу боюнча иш алып барышканы аныкталып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгында 500дөй жаран экстремисттик уюмдардын мүчөсү катары каттоодо турат. Алардын ичинен 11 айдын ичинде 21 атуул өз калоосу менен бул уюмдардан баш тарткан. Кыргызстанда тыюу салынган 21 диний экстремисттик жана террордук уюмдун ичинен Хизбут Тахрир уюмуна кирип кеткендер көбүрөөк катталууда. Ал эми Якин Инкарга киргендер азайганы байкалган. Мага ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан мага түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Азыркы күндө эч кандай диний уюмдарды ой максаттарын колдобоймун. Ömür шаарында Хизбут Тахрир партиясына алышып колдоп жүргөм. Азыркы күндө колдобойм, ишмердүүлүгүн жүргүзбөйм. Мен азыр учурда туура эмеслигин түшүнүп эттим. Şu için azı şu bardagilerde şu жолду жүрбөшсүгүлөрдөн соранам. Жалал-Абад облусунда экстремизм багытында 11 айда 59 кылмыш иши аныкталды. Анда көпчүлүгү социалдык баракчалар аркылуу билбей туруп, экстремисттик мүнөздөгү мазмундагы материалдарды жайылтууга көмөктөшүп калууда. Мыйзамды билбестик жоопкерчиликтен куткарбайт. Ошондуктан ар кандай шек жараткан видео материалдарды бөлүшүүдөн этият болуу эскертилет. Көбүнчө интернет булактарынан болуп атат. Социалдык баракчалардан Facebook, Instagram, TikTok ушул сыяктуу интернет баракчаларында билбей туруп баягы экстремисттик материалдарды башкалар менен бөлүшүп коюп атат. Бирок билбей туруп бөлүшкөндө дагы бул кылмыш жоопкерчилигине тартылып калат. Ошондуктан шек жаратканда белгисиз материалдарды таратпоого мен суранып келет элем. Өлкө башчы 2021-2026 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө жарлыкка кол койгону маалым. 5 бөлүктөн турган концепцияда диний жана дин таануучулук билим берүүгө да көңүл бурулган. Мунун алкагында 2 жылдан бери өлкөнүн бардык аймактарында атайын комиссия тарабынан тийиштүү жумуштар аткарылууда. Мечиттерге 1000 деген 5000 деген адам келет биздин шаарыбыздагы мечиттерге. Ушул багытта имамдар өздөрүнүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Агартуучулук багытта туура эмес агымдарга кошулуп калбагыла, абайлаңыздар. Биздин концепцияда белгиленгендей, Кыргызстанда салттуу ислам динин карманышат. Ханафи, Маскабы, Матурди акыйдасы, мына ушунун алкагында иш алып барайлы деген имамдарыбыздын өздөрүнүн иштери бар да багы. Мына ушуларды айтсак болот. Ислам динин жакшы түшүнбөй, даваттан бир жакшылык издеп барып, анан ошол жамааттарга кирип калып туруп, алар жанагындай ички дүйнөсүндө толук кандай революция жүрүп атат. Алар оң жолду тандагысы келет, таква болгусу келет. Анан ошолорду ээрчип туруп, ошол таквалыктын аркасынан ошолорду ээрчип кеткен фактылар бар. Биз алар менен кеңири сүйлөшүп, аркы-берки кылганда, алар түшүнүп, кайта багындай туура жолду тандап ошого кайткандар дагы бар. Жалал-Абад облусунда 11 айдын ичинде экстремизм жана терроризмди алдын алуу багытында дин комиссиясынын мүчөлөрү, укук коргоо кызматкерлери, казыят, жергиликтүү бийлик менен биргеликте 700дөн ашык профилактикалык иш-чараларды өткөргөн. Булар мечит, медресе, орто жана жогорку билим берүү окуу жайларында жүргөн. Белгилей кетсек, Жалал-Абад аймагында 869 мечит бар. Жакынкы күндөрү ал жайдагы имамдардын билимин баалоо максатында аттестация өткөрүлөрү маалымдалды. Асел Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал-Абад.